Ну ты понимаешь, что теперь стал сам одним из самых известных боксеров вот этого поединка? Ну, может быть, стал, да, там, ну... И чё? Я понял. Слушай, а реванш, вот он точно будет? Хочешь или все-таки надо? Слушай, у меня нету цели боксировать с Канело там до последнего, да, конечно, ну, давайте поговорим о реванше, но уже на других условиях. Если первый бой для меня был интересен, как заявить о себе, показать себя, интересен, проверить свои боксерские качества, то второй бой, ну, не будет секретом, наверное, да, давайте сделаем какие-то условия более интересные. Данияр, слушай, ну есть, получается, путь от Токмака к Вегасу, да? Надо пахать. Данияр, привет. Всем ребятам, всей команде сборной Кыргызстана привет от меня. Успешного выступления, чтобы как можно больше призовых мест было, чемпионов как можно больше. Давайте, пацаны, победа вам. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Кыргызстанда төрөлүп, бирок Россияда чоңоюп, Россиянын атынан чыгып жүргөн боксчу Дмитрий Бивал бүгүн 8 майда дүйнөдөгү эң мыкты боксчу Сауль Канело Альварес менен чыгып 12 раунддун жыйынтыгында калыстардын бирдей добушу менен ишенимдүү жеңишке жетти. Канелону Флойд Мейвезерден кийин жеңип алган тарыхтагы экинчи мушкер болду. Беттештин алдында бул тиреш тууралуу оюн айтпаган адам калбаса керек. Канча деген прогноздор берилсе да, Канело физикалык мыктылыгынан улам жеңишке жетет деген ойлор басымдуулук кылган. Бирок жөнөкөй эле айылдан чыккан. Болгондо да токмоктон кеткен боксчу дүйнөлүк бокстун туу чокусуна жетип жатканы биздин жаштарга накта үлгү болот десек жарашат. Ооба, кыргыздын желегин көтөрүп чыкпаса дагы, улуту кыргыз болбосо дагы, Кыргызстанга байланышы бар спортчу Канелону утканы биздин бокстун өнүгүшүнө таасирин бериши керек. Мексикалык жырткычты жеңип, Бивал WBA версиясында жарым оор салмактагы корун ийгиликтүү коргой алды. Калыстардын эсебинде Дима 115-113 эсебинде жеңишке жетти. Бирок Дазм платформасынын эсебинде 117-111 болгону күйөрмандар арасында айтылууда. Бүгүнкү беттеште Канело чындыгында мурун жолугуп көрбөгөн атаандашка туш болгонун сезди. Жалаң биринчи номер менен иштей албай, физикалык кубатын толугу менен көрсөтө албай убара болуп жатты. Ал эми Дмитрий Бивал маал менен жарылып иштеп, биринчи номерде чабуулдарга барып, упайга аракетти көбүрөөк кылганы көрүндү. Оор соккуларда өтүп жатканын байкадык. Канелонун күчтүү делинген апперкоттору көпчүлүк учурда таамай тийбей жатты. Анын андай соккулары канчаларды тайсалдатканын жакшы билебиз. Бул жолу менен 7-8 раундтарда Бивал чарчай баштагандай сезилгени менен, андан кийинки көрсөткөн боксу жогорку деңгээлде жүрүп, тескерисинче функционалдык жактан даярдыгы мыкты экени байкалды. Ал эми Альварес экинчи орто салмактан жарым оор салмакка өткөнү көрүнүп калды. Спортчулардын көлөмү жагынан алганда Бивал чоңураак болуп, атаандашты соккуларына оңой чыдап жатты. Ал эми мексикалык мушкер үчүн бул беттеш өз стилин жана тактикасын издеп жатып эле жыйынтыкталып калгандай болду. 31 жаштагы боксчу Бивал карьерасындагы 20-чы беттешинде 20-чы жеңишине ээ болууда. Өз кезегинде Канелодо бул эки жеңилүүсүнөн башка 57 жеңиш жана 2 тең чыгуусу бар. Фантастикалуу бул беттеш бүткөндөн кийин Дмитрий Бивал өз ойлору менен бөлүштү. Бүгүнкү келип колдогон күйөрмандардын баардыгына рахмат. Мен эң мыкты экенимди бүгүн далилдедим. Канелонун Головкин менен 3-чү беттешти өткөрөм деген оюн буруп салганым үчүн кечирим сурайм. Канело, бул беттеш үчүн чоң рахмат сага. Мен сени жана командаңды терең урматтайм деген сөзүн айтты. Лас-Вегастын T-Mobile аренасында өткөн бул беттештин алдында күйөрмандардын көпчүлүгү Бивалга карай ышкырып, урмат сый көрсөткөн эмес. Бирок беттештин жыйынтыгында менимче алардын көбү өз пикирлерин өзгөртүшкөн чыгар. Укмуштууда беттеш көрсөтүп, бардыгыбызга кубаныч тартуулаган Бивалдын рингге кайтуусун күтөлү.